Саламатсыздарбы, биздин көрүүчүлөр. Бүгүн биз Балыкчы шаарынын тургундарын гана эмес, шаарга келген конокторду да кызыктырган Балыкчы Форельде турабыз. Сиздер менен мен Хадия Үсөнова, Балыкчы жааматтык мультимедиа борборунун кабарчысы. Биз менен бирге болуңуздар. Анда кеттик. Саламатсызбы, мен Үсөнова Хадия, Балыкчы жааматтык мультимедиа борборунан келдим. Өзүңүз жөнүндө кыскача айта кетсеңиз. Жакшы. Мен фамилия Мелиманов Муратбек Иманалиевич. Мен 66-жылы ушул азыркы балыкчы мурунку Рыбачы шаарында Шанхайда туулуп өскөм. Кумдун арасында. Ушул жерде окуп бүттүк. Кыргызстандын 50 жылдык атында мектепти бүткөм. Жогорку билимим бар. Өзүм экономистмин, бирок илгертеден бери эле ушул Апшипикте торговый училищени бүткөм. Ушул деги эле торговля дегенин баарын, пищевой торговлянын баарын алып келатам көп жылдан бери. Көп үй бүлөлүмүн, балдарым толтура, ушул жакта иштеп жүргөн баары тең балдарым, келиндерим, неберелерим. Биз баягы үй бүлөлүк бизнес да биздики. Бул жердин тарыхына бир аз токтоло кетсеңиз, качан жана ким тарабынан ачуу идеясы пайда болду эле? Жакшы суроо экен. Мен ушул жердин хозяйыны болом. Мен бул жер ачылганына 3 жыл болуп баратат. Быйыл 3 жыл болот. Негизи өзүбүз ушул балык менен жүргөнүбүз бир бери калып дегенде 25 жылдай убакыт болду. Өмүр бою эле балык менен жүрөбүз. Анан ушул Балыкчы шаарына бир жаңылык кылып, ушул балык жазайлы деп ушуну үйрөнүп, балык жазаганды. Көп жерге бардык. Тияктан үйрөндүк, бияктан үйрөндүк, кичинеден үйрөнүп отуруп, анан ушуну ачып Балыкчы шаарынын элине, конокторго тартуулап ушул жерди жасап койдук. Жакшы. Азыр бул жакта канча адам эмгектенет? Азыр так, где-то 12-13 киши эмгектенет. Бир күндө болжол менен канча адам келет? Бир күндө болжол менен 200дөй адам келет. Балыкты кайдан аласыздар? Балыкты биз чоң кеминден алабыз. Чоң кеминден өзүбүздө ошол жакта поставщигибиз бар. Ошол өзүлөрү өстүрөт балыкты, качественный балык. Биз ошол основной эле ошол балыкты чоң кеминден алып келебиз. Күндө эртең менен бочкага салып, свежий кылып алып келебиз, тирүү кылып алып келип соебуз. Күндө. Балык постоянно свежий, качественный. Боз үй тигүү идеясы эмнеден улам жаралып калды эле? Боз үй тигүү бул бизде балыкчыда илгертеден эле айтып койчу, бул 9 жолдун тоому деп балыкчыны. Анан ушул идея илгери эле башта бар болчу да, кыялымда ушул 9 жолдун тоомуна бир 9 боз үй тигейин деп. Кийинчерээк жүрүп отуруп 9 боз үй тигдик. Балыктын кандай түрлөрүн жана кандай жолдор менен бышырып бересиздер? Балыкты биз эң биринчи азыр колдонгонубуз бул форель балыгы. Муну 3-4 позиция менен жасайбыз. Биринчиси куурабыз кадимкидей эле, кууруп беребиз. Экинчиси мангалга жасайбыз. Үчүнчүсү копченый болот. Анан кургатылган вяленый деп. Анан эң основной биздин фишка ушул уха жасайбыз. Уха деп коет, эми орусча, кыргызча билбейм. Бул суп да, баягы суюк тамак. Анан муну баягы илгерки заманда биз шаарыбыз Рыбачы болуп турганда, ушул уханы орустар көп болчу да. Аябай бизди үйрөтүп ушул ухага. Анан бул аябай витаминдер көп, негизи аябай полезный тамак. Ошол уханы жасайбыз. Мындай профессионально жасайбыз да, ошону заказ менен жасайбыз. Кимде ошону жейм десе, заранее бир күн мурун, 1 саат, 2 саат мурун чалат бизге. Анан биз ошону жасап беребиз. Мен өзүм лично жасайм. Двойной уха деп коет, ал эми
мындай сөз менен айтып бере албайсың. Инстаграмда бар. Анан кийин кадимкидей эле куурабыз, чыркырата куурабыз, сонун кылып. Анан мангалга жасайбыз. Эми ал мангалга жасаган ал вообще необычно. Баягы бирөөлөр көп эле кишилер келет, тияка барат, бияка барат, природага барышат, барып эле балык бышырса күйүп кетет балыгы. Эми андай биздикиндей болбойт. Потому что биз уже такшалганбыз көп жылдан бери. Тияктан бияктан кылып рецепт аркы беркинди кошуп атып, анан азыркы ушул деңгээлге жеткенбиз. Ошон үчүн жерлерден, азыр чет өлкөдөн келип атышат, ар жак бер жактын баары угуп келип, обязательно бир күндө ушул чет өлкөлүктөрдөн бир 2-3 представительдер келип жеп кетет ошол мангалды. Коноктор көп келет. Анан биздин Кыргызстанда белгилүү адамдар, жылдыздар, депутаттар, министрлер ошонун баары эле келип кетип атат. Баягы күнчөрөк эле Омар келип кеткен. Ырчы Жакшынакай балабыз бар экен, кыргыздын. Экөөбүз бир топко чейин сүйлөшүп отурдук. Аябай жакшы, талантлуу, жакшы бала экен. Менин карындашым келип кеткен, Жума Назарова деген. Ага да аябай балык жагып, байке эле байке, ар өткөн сайын, бери өткөн сайын такыр өтүп кетпей келем деп. Анан дагы бир орус кызыбыз бар экен, дүйнө жүзү тааныйт экен, Шевченко деген. Ошол кыз постоянно келип турат. Ар өткөндө, бери өткөндө келип балык жеп турат. Көп эле, мен анын баарын санап бүтө албайм, көп эле. Ошол мындай баягы кыргыздын биздин оозубузга, тилибизге түшүп калган көп эле кишилер бар экен, ошолор келип турат. Жакшы. Балыктарды ким даярдайт? Балыктарды мен өзүм даярдайм. Анан менин 2 помощницам бар. Аябай кыйын кыздар бар, келиндерим өзүм. Ошо үчөөбүз даярдайбыз. Олар келет, башка да тамактардан кошуп койбойсуңарбы, башка шашлык кошуп койбойсуңарбы, тигини кошуп койбойсуңар, муну кошуп койбойсуңар деп. Биз ошол 2-3 жылдан бери кошпой келебиз башка тамактарды, потому что бир эле направлениябыз бар, ушу балык деп. Баягы бияка келген киши дагы ошол обязательно балык жейм деп келет, башка тамак жебейм деп. Анан балыкты мен өзүм контролдоп турам. Мангалга неберелерим бышырат. Мен колуман өтөт баары тең. Ошол мындай башка деле эме жок. Өзүбүз эле бышырабыз. Үй бүлөбүз менен. Сен чоңойсоң келип, сен да жардам берсең болот. Үйрөтөм. Бул бизнести өнүктүрүүдө кыйынчылыктар жаралды беле? Кыйынчылыктар жаралат. Кыйынчылыктарсыз болбойт экен эч нерсе. Ушул жер биз ачкычакты эме жөн эле бир тикенек басып жаткан бир кичинекей талаа болчу да, эчтеке бүт мусор басып. Андан ушул жерди арендага алып биз тазалап, ар жак бер жагынын баарын бүтүрүп атканда, конечно, кыйынчылыктар болду, финансовый кыйынчылыктар болду. Ар жак бер жак кылдык, жолдорун издедик, таптык. Анан ушул вот именно ушул боз үйгө эле мен өзүм кыргыз баласы болгондон кийин ушул боз үй ушул жыл өткөн сайын ушул өзүмдүн кыргызчылыкка аябай тартып келет да, последний ушул акыркы жылдары. Анан ушул кыялымдагы өзүм нерселер болчу, ушул 9 боз үй тиксемби, анан кайра 7 боз үй деп ошентип атып азыр 9-16 тияка 7 боз үй, бияка 9 боз үй тиктик. Кыйынчылыктар болду. Эми ал кыйынчылыктарды жеңиш керек экен. Биз балыкчылыктар кыйынбыз да, жеңебиз да баарын. Ошол. Келечекте кандай пландарыңыз бар? Келечекте ушул балыкчы шаарынын балдарына могу ар жактан кичинекей дагы бир жер алгам арендага, ошол жерди зоопарк кылып салып берсем деген ушундай оюм бар. Жакшы оюм бар да. Андан эми баягы заманга жараша баягы ким эмне талап кылса, например, ушул жерге деле бир мындай стационарный кафе салып койбойсуңбу деген көп кишилердин көп ойлор болду. Бирок все равно биз ушу мен боз үйгө тартып туруп алды да. Ошон үчүн келечекте мен өзүмдүн эмеме тиги жайма койсо тети көлүн жейин боз үй тигейин деген ойдомун. Келечектеги өсүп келаткан муундарга кандай кеңеш берет элеңиз? Жаштын тилегин берсин дейт экен. Азыр коом алмашып кетти.
биздин поколение биз уже кетип баратабыз ары көздөй. Баягы эменин артында акырындан кетип баратабыз. Азыркы талаптар, азыркы коом вообще башка экен. Эң биринчиден ушул эмгектениш керек экен. Аябай үзүрлүү эмгектенсе, Кудай Таалам бергенинен койбойт экен ал. Ошол дагы эмне дейм, окушсун, саамыгынан окуш керек, билим керек экен. Канча кыйын болсоң дагы, канча колуң билип, тим эле өнөрлүү болсоң да билим керек экен. Окуш керек. Талыкпай окуш керек. Абдан жакшы. Жалпы эле эс алуучуларга жана жалпы эле кыргыз элиме каалоо тилегиңиз? Мен эми жалпы кыргыз элиме биринчиден ушул тынччылыкты каалайт элем. Мына дүйнө жүзүндө көп нерсе болуп атат. Биякта согуш болуп атат, биякта тынч эмес. Ошон үчүн тынччылыкты каалайт элем. Андан кийин ушул элибиз баары тең мындай ден соолукта болсун, көп оорубашсын. Аябай ушундай бир өзүмдүн кыялымда ушул ойлойм, ушул кыргыздар биз аябай жакшы калкпыз да, аябай жакшы элбиз. Анан ушул өнүгүп өсүп кетсе баарыбыз. Бул бала акыранын келечеги ушундай кенен болсо, тетиги чет өлкөдөгүдөй болуп жашап, ары бери жанагындай тияка кетип, иштебей, ушу үйгө келип баары тең ушу үйдөн эмгектенишсе Кыргызстанда. Анан өзүмдүн бияка келип, постоянно келип турган өзүбүздүн клиенттерибизге, анан жаңы келе тургандардын баарына чакырып кетет элем. Келип балыкты даамдап, балыктан келип ооз тийип, балыктан жеп, могу жакшынакай биздин көлдүн жээгибизде балыкчыда ушундай жакшы тиги воздух менен дем алып, ушул жерде ары бери басып, мен бул жерден кечинде ушундай кыялданам. Бул кичинекей балдардын баары чыркырап ойноп атса, бул жерде ары бери баскан кишилердин баары көп. Мен өзүм аябай жакшы бактылуумун деп эсептейм. Ушул жерге келген кишинин баары тең бир кишиси болбосо да экинчи кишиси ыраазычылыгын билдирип кетет. Ошо самый эң жакшы нерсе ушул экен. Ошол сен дагы аябай жакшы кыз экенсиң. Сен дагы аябай өмүрлүү, бактылуу, аябай ушундай сонун кыздардан бол Кыргыздын. Чоң рахмат. Маяк куруп бергениңизге чоң рахмат. Жана сизге үй бүлөлүк бакыт, ушул бизнесиңиз дагы өнүгө берсин. Чоң рахмат. Өзүң өмүрлүү бол.